Sport kompleksine bravoz. 15 yaşka çeyinki futzalçılar arasında demek ki Çuy облусунун командасы менен таныштыра турган болсок, Улукбек Манасов жана да ушул жерден калыстардын ышкырыгы жаңырды дагы командалар бири-бирине көтөрүлүп келген топ жана Ислам Жүзмалиев дарбазаны таштап чыгуу менен кооптоп алды, жокко чыгарган. Ошо өнөктөштөр жолду жапты, сокку жолдо мүмкүнчүлүк берген жок, өзлөрүнүн каршы жүрүшүнө дагы басым жасайт. Gol dal ушул жерден эсеп сандары 1-0 жана бусу менен эмес, тескерисинче ушул акылга салынган сокку аркылуу атаандаштын эбин тапты дагы команда 1-0 эсебинде алдыга чыкты. 15 жашка чейинки футзалчылар арасындагы АФКР кубогунун жарым финалдын жүрүшүн ишенимдүү кыла алат көрөбүз. Эгер ошо гол киргизе турган болсо анда интрига жанданат. Ал эми ал жерден Ислам Жүзмалиев топту кош берген, түз сокку азыр топто турган Эрхан Мансуров беле жок. Мына ушул жерден азыр бир тоончулар келди, дагы гол. Атор Исламбек Жүзмалиев базасына гол жолдоп эсепти 1-1 кылып теңеп олтурат. Чындыгында ким сокку жолдору өтө бир күтүш киргизген. Буга чейинки голу канчалык деңгээлде жардам берет, алардын дымак алуусуна дейше дагы бир гол жана эсеп сандары Улукбек Манасовдун бул абалдагы голунан кийин эми ош 2-1 эсебинде дагы алдыга чыгуу чемден чыкты жана эң соңку мүмкүнчүлүктөр дарбазаны көздөй жолдон көрсөтмө берген. Убакыт соңуна келди ардактуу футзал сүйүүчүлөр. Дал ушундай кыл чайнашкан беттеште Ош 2-1 эсебинде